Акматказы Касмалиев көз байланып, кеч киргиче отун суусун камдап, үйүнүн ичине ташып алганга шашат. Антпесе караңгыда сырттан көмүр алып келиш оор болуп калат. Араң-жан күйгөн лампочка корону жарытууга күчү жетпейт. Ушул күндөрү ат башыда аяздын күчү түнкүсүн 20 градустан ашууда. Суук түшкөндөн бери көмүр көп чагылып жатат. Аймактагы кара тоондун тартыштыгы да Касмалиевдин шаштысын кетирүүдө. Көмүр эми азыр 20 күнгө жетпей ушуна эле калды асыл эле көмүр. Азыр биздин оокат свет мына слабый. Эчтеке бышпайт. Нанды дагы мынакей мешикке эле 300 чыгарып атабыз. Анан көмүрүбүз жок калса эми кандай оокат болот ким билет. Же токойго бара албайбыз. Токой деле жок калды уже. Отун. Касмалиевдин аялы Анаранын күнү мына ушул жалгыз мештин айланасында өтөт. Нан менен тамакты отко жасайт. Мештин үстүндө кайнап жаткан чакадагы суу болсо кир жууганга керек. Айылдыктар электр энергиясын колдонууну деле унутуп бараткандай. Анткени жарыктын кубаты чаң соргуч менен муздаткычты иштеткенди бери кой, лампочка күйгүзгөнгө араң жарайт. 2 саатта бирден нан бышат араң. Аябай бышса да аябай катуу тапталып да бышат. Араганда мынтип мешке неме кылып неме тагалабыз. 6 айлык кызым менен ушинтип оокат кылам кечке ушинтип келер эметип холодильникте курмайбыз. Пылсыз так эле колдонбойм. Кышкысын биздики немесин баары складка именно маны кышкысын жыйнап калабыз. Так эле свет деле унутуп деле калабыз. Кескис деле мындай эме болгон эмескенде күчтүү болгондо эле эмести бышырып жаза албасак эчтекесин кыла албай калдык. Судан да тартыш болуп атат биздики кышкысын ушундай жайгышта эле свет бүт эле ушундай өчүк. Айылдагы лампочкалардын үлбүрөп араң күйүп калган учуру кечки саат 6-дан кийин эл жапырт жарыкты күйгүзгөн маалга туш келет. Айылдыктар бул учурда электр энергиясына кошулган жарык чырактан айырмасы жок болуп калат дешет. Район борборунан 2 чакырымга жетпеген аралыкта жайгашкан Агыргө айылында 80дей кожолукта 300дөн ашык киши жашайт. Кыштактагы үйдүн 80%на жарык жакшы жетпейт. Электр мамалары оңду солду ирети жок тартылган. Айыл өкмөттөгүлөр болсо кубаттуу көмөк чордон коюп беребиз деп көп жылдан бери убада берип эле келатышат дейт Агыргө айылынын тургуну Азамат Бейшеев. Сентябрь айында барганбыз, ушактагы жашоочулар чогулуп алыпчы. Акимге киргенбиз. Ошондо айтышкан октябрдын 15-inde бүтүрүп беребиз деп. Азыр эми бүгүн декабрдын 15 болду. Ушуга чейин тартылып атат эми четинен, бирок жай болуп атат да. Көбүбүздө көмүрүбүз жок. Көмүр алалы десек көмүр жок. Свет саялы десек слабый болуп атат да. Чай кайнабайт, же нан бышпайт. Ушундай көйгөй да. Ушуну бир эртелетип беришсе жакшы болот эле да. Өкмөттөгүлөр. Райондук бийлик бул айылдын тургундары бир көмөк чордонго нормадан ашык үй кошулуп алгандыктан жарыктын күчү чачырап, жетиштүү көлөмдө электр энергиясын бере албай жатат деп билдиришүүдө. Агыргө айылынын башчысы Шайлооби Кенже Караевдин айтымында көмөк чордон айыл өкмөттүн эсебинен сатылып алынышы керек. Ал эми аны туташтыруу иштерин райондук электр тармактары ишканасы жүргүзөт. Бирок бюджеттеги акчанын тартыштыгынан улам бул иш аткарылбай турат. Айыл өкмөткө деле далайла арстан айтып, элдин үнүн жеткирип эле атам. Бирок алар деле жок деп четке каккан жок. Убагында келип эл менен сүйлөшүп, чечип бергенге аракет кылып, ошо столбаларды коюп берип аракет кылып атышат. Алар деле анан эми алар деле жанагы бюджетке карап, акча тыйынга карайт да. Ошондой эле болуп атпайбы? Мурунку жылкы, эски жылкы бюджетке каралган акчалардын баары түгөнгөн, мисалы. Анан эми жаңы жыл жаңырса кайра депутаттар чогулуп анан акча карап беришет да. Ошол акча каражаты менен токтоп туруп атат. Агыргө айылы соңку жылдары Ат башы районунун аймагына түшкөн жаңы конуштардын бири. Кыштакта электр энергиясынан сырткары таза суунун тартыштыгы да башкы көйгөйлөрдүн бири. Мирлан Кадыров, Азаттык.